Идеальный деген сөз адамдын натурасы өзүн изилдеп бир анан бул дүйнөгө келгенде миссиясы эмне, мындай эмнени каалайт, эмнени жакта ошолорду таап ошолорду аткарыш. Диний жактан айтканда бул дүйнөгө келген максатыбыз Кудайга кулчулук. Бүттү. Кудайга кулчулук деген сөз эмне? Ошол жакшы адам болуу, жакшы ата болуу, жакшы апа болуу, идеальный жолдош, келинчек. Ал деген сөз ушу жолдошуңуз сизге отзыв берет да, аябай жакты мага бул. Ошол жолдошуңузга сиз идеальный келинчек болосуз да, а так элге эмес, публикага эмес. Публикага аябай идеальный көрүнүп атасыз, бирок ал публиканын келинчеги эмессиз да, сиз жолдошуңуздун келинчегисиз, же келинчегиңиздин жолдошусуз. Ошон үчүн ушуну жакшы түшүнүш керек. Баягы карасаң аябай жакшы келин болчу деп элдер аны ошентип көрүп атат, бирок чынында жолдошуна жакшы келинчек болгон үчүн ал жакшы келинчек эмес да. Аны элдер канча эме десе деле. Бул деген сөз сиз жолдошуңуз менен жакшы сүйлөшүп, анын отзывы сизге маанилүү. Ошол чыныгы отзыв болот да, чыныгы баа ошол болот.